Мээримдүү ырайымдуу жараткандын аты менен баштап, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дубай саламдар болсун. Ассаламу алейкум достор, бир туугандар, арыбаңыздар. Бүгүн сиздерге өлүм периштесинен качкан адам тууралуу, тагыраак айтканда өзүнүн ажалынан, өз ажалынан качкан пенде тууралуу кызыктуу окуя айтып бермекчимин. Бул окуя бардык ааламга, анын ичинен адамдарга, жиндерге, айбанаттарга, шамалга, тоого, ташка өз падышачылыгын жүргүзүп турган Сулайман пайгамбардын доорунда болуп өткөн окуя. Ошол доордо бир киши шашып пүшүп, өтө шашылыш түрдө Сулайман пайгамбардын сарайына келип, анын дарбазасынын астында турган эшик коргоочуга, кароолчуга өзүнүн иши өтө зарыл экендигин, анын иши өлүм менен өмүрдүн ортосунда тургандыгын айтып түшүндүрүп, Сулайман пайгамбардын астына кирет. Ал байкуш пенденин коркуп, өңалеттен кетип, жүзү саргарып турганын көргөн Сулайман пайгамбар таң калып: эй, сага бирдеме болгонбу? Эмне болду? Бир нерседен коркуп турасыңбы? деп сурайт. Анда жанагы пенде: о, кагылайын, бардык ааламдын падышасы пайгамбарым, бүгүн мага тиги өлүм периштеси келиптир. Ал мени аябай катуу, ачуулуу карады. Катуу коркконумдан жерге кирип кете жаздадым. Менимче падышам менин ажалым жакындап калган окшойт. Эрте бир күн ал менин өмүрүмдү, жанымды алат. Десе Сулайман пайгамбар: анда мага эмнеге келдиң? деп сурайт. Ошондо жанагы байкуш пенде: о, пайгамбарым, сиз бардык ааламга, жаратылган бардык макулуктарга өзүңүздүн өкүмдарыңызды жүргүзгөн пайгамбар эмессизби? Сиздин буйругуңуздан шамал, тоо, таш чыга албайт. Шамалга буйрук берсеңиз, мени Индустан тарапка алып барып койсо, балким ал жака өлүм периштеси мени таап бара албайттыр, деп үмүт менен жалоорый карайт. Баягы пендеге боор ачыган Сулайман пайгамбар: андай болсо мейли, болуптур, деп шамалга буйрук берет. Ошол замат шамал жанагы кишини Индустан тарапка алып барып таштап коет. Ошентип эле Сулайман пайгамбар өзүнүн жамаатына келсе, жамааттын арасында өлүм периштеси олтурат дейт. Анан өлүм периштесинен сурап: о, өлүм периштеси, бүгүн сен бир пендеге ачуулуу караган экенсиң, ал байкуш өңалеттен кетип коркуп мага келиптир го, деп айтат. Анда өлүм периштеси: о, ааламдарга пайгамбар болуп жиберилген падышам, чындыгында ал кишини мен коркутуп, ачуулуу караган жокмун. Мен ага тескерисинче таң калып карадым. Неге дегенде, жараткан мага анын жанын Индустандан алгын деп буйруган эле. Карасам, ал киши бул жакта жүрөт. Анан мен ойлодум, бул кишинин 100 канаты болсо дагы Индустанга учуп жетип бара албайт. Же мен жараткандын буйругун туура эмес угуп алдымбы, деп таң калып турдум эле. Бүгүн Индустан тарапка барсам, ал киши ошол жакта жүрөт. Кантип келгенин билбейм. Жанын алдымдагын келе бердим, деп жооп берген экен. Эми караңыздар, урматтуу бир туугандар, бул окуядан кандай өрнөк, кандай сабак чыгарабыз? Аллах Таала биздин тагдырыбызга, кыргызча айтканда биздин пешенебизге канчалык өмүр суубузду жазган болсо, биз ошону жашап баары бир бул дүйнөдөн өтөбүз. Биз өлүмдөн качып Индустанга барабызбы, жер бетиндеги кайсыл жерге барбайлы, кайсыл жерге жашынбайлы, кайсыл жака качып барбайлы, биздин ажалыбыз жеткен болсо, биз бул дүйнө менен кош айтышабыз. Эң кызыгы, биз ушул дүйнөдө адамча жашадыкпы? Өзүбүздүн асыл адамдык баалуулуктарыбызды сактадыкпы? Андан да кызыгы, жараткандын астына барганда ошол затты ыраазы кыла турган жакшы иш-аракеттерди, амалдарды кыла алдыкпы? Кеп мына ушунда экен. Ошондуктан кыска өмүрдү андан бетер кыскартпай, жакшы амалдарды, жакшы иш-аракеттерди жасап өтүүнү жараткан баарыбызга насип кылган болсун. Анда эмесе кийинки видеолордон, сабактардан көрүшкөнчө, салам алейкум.